Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышын мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев террорчулук менен биргелешип күрөшүүнүн маанисине токтолду. Борбор калада КМШга мүчө өлкөлөрдүн террорчулук жана экстремизм менен күрөшүү боюнча биринчи конференциясы өтүп жатат. Кыргызстанда ун тартыштыгы жок. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги нандын кымбатташы боюнча үн катты. Нөшөрлөгөн жаандан улам Ысык көл районунда сел жүрдү. Президент Садыр Жапаров 19 сентябрда Нью-Йорк шаарында өткөн буунун башкы ассамблеясынын 78-ci сессиясынын алкагында Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Президенттер соода экономикалык, маданий, гуманитардык, илимий, техникалык жана башка тармактарда кыргыз-түрк кызматташтыгын талкуулашты. Соода экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрүү тууралуу сөз болуп, бардык артыкчылыктуу багыттар боюнча байланыштарды улантууга макулдашты. Садыр Жапаров Акшга 18 сентябрда барды. Аларча мамлекеттик резиденциясында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөр ортосунда терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча эл аралык конференция болуп өттү. Иш чаранын жүрүшүндө катышуучулар КМШга мүчө мамлекеттердин терроризмге каршы аракеттенүү жаатындагы мыйзамдарын шайкеш келтирүү, компетенттүү органдар менен эл аралык уюмдардын маалымат чөйрөсүндө өз ара аракеттенүү деңгээлин жогорулатууга багытталган бир катар маселелер талкуулашты. Кененирээк кийинки материалда. Бишкекте Кыргыз Республикасынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине төрагалыгынын алкагында терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча эл аралык конференция болуп өттү. Иш чараны Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана КМШга мүчө мамлекеттердин антитеррордук борбору уюштурду. Жыйында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дүйнө жүзүндө орун алып жаткан ар кандай туруксуз кырдаалды эске алуу менен терроризм жана экстремизмге каршы аракеттерди эл аралык деңгээлде күчөтүү зарылдыгын белгиледи. На сегодняшний день нестабильная ситуация. Бүгүнкү күндө Оганыстандагы, Сириядагы туруксуз кырдаал жана анын андан ары өнүгүшү эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдардын эмиссияларынын идеологиялык, жалдоо жана үгүт иштеринин активдешине шарт түзүп олуттук коркунуч жаратууда. КМШ өлкөлөрү үчүн коркунучтун дагы бир булагы Сириядагы кырдаал болуп жатат. Бул жерде биздин өлкөлөрдүн адамдары да эл аралык террористтик түзүмдөрдүн катарына кошулуп, өздөрүнүн согуштук тажрыйбасын өркүндөтүп, мекендештерин дистанциялык түрдө өз катарына тартууну улантууда. Мына ушундай шарттарда биздин өлкөлөр уюшкан кылмыштуу топторго каршы эффективдүү чараларды биргелешип иштеп чыгуусу зарыл. УКМК төрагасы мына ушундай терс чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүүдө аймактык жана эл аралык уюмдардын орду чоң экенин белгилеп, Кыргызстан тийиштүү уюмдардын толук кандуу мүчөсү катары терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүүнү улантып жатканын кошумчалады. Кыргызстан бир катар түзүмдөргө мүчө өлкө катары глобалдык антитеррордук стратегиянын жоболорун жана Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюцияларын, ошондой эле терроризмге каршы күрөшүү комитетинин аткаруу комитетинин сунуштарын толук ишке ашырууда. 2021-жылдын февраль айынан бери Мээрим жана Айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында Сирия жана Ирактан 184 бала жана 49 аял мекенине кайтарылды. Кыргыз Республикасы үстүбүздөгү жылдын 15 мартында чакырыктарды жана коркунучтарды артыраптуу чагылдырган максаттарды жана милдеттерди калыптандыруучу экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгып бекиткен. Формирует серии задачи. Аталган конференцияга КМШга мүчө 8 мамлекеттин компетенттүү органдары, КМШга мүчө болбогон ШКУга мүчө 4 мамлекеттин жана ШКУга байкоочу мамлекеттин компетенттүү органдары катышып, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча улуттук тажрыйбаларын бөлүштү. Мындан тышкары терроризмге каршы эл аралык кызматташууну илимий жактан камсыз кылуунун абалын жана келечегин талкуулашты.
С момента создания ШОС ШИКУнун түзүлүшү бир катар саясий укуктук документтерди кабыл алды. Практикалык кызматташуунун салыштырмалуу толук механизми жана атайын аймактык антитеррордук структура түзүлдү. Ошондой эле антитеррордук машыгууларды үзгүлтүксүз өткөрүп келе жатат. Деген менен терроризмге, экстремизмге, банги бизнесине жана уюшкан кылмыштуулукка жакын адамдар олуттуу тынчсызданууну жаратып келүүдө. Андыктан уюмга мүчө өлкөлөрдүн экстремизмге каршы потенциалын жогорулатуу үчүн коопсуздук кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча тийиштүү аракеттерди күчөтүү керек. Аны менен катар катышуучулар согуштук кагылышуу зоналарынан курал-жарактардын жана ок-дарылардын алып чыгарылышы, ошондой эле террористтер жасалма интеллект технологияларды, учкутсуз системалар жана роботтук системаларды кылмыштуу ишмердүүлүгүнө колдонуусу боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Конференцию столь высокого уровня Конференция жогорку деңгээлде болуп өттү. Бардык жетекчилер терроризмге каршы күрөшүү багыттары боюнча өздөрүнүн ой пикирлери менен бөлүштү. Мен ойлойм, бардык катышуучулар бул багыттагы суроолоруна жооп ала алышты. Бүгүн атайын конференция болуп өттү. Эртең атайын биргелешкен терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү машыгуусу өткөрүлөт. контртеррористическим учением. Белгилей кетсек, конференциянын жыйынтыгында өстөздөгү жылдын май айында Москва шаарында кол коюлган кызматташтык жөнүндө меморандумду салтанаттуу алмашуу аземи болуп өттү. Аталган документ уюмдардын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү күчөтүү багытын улантат жана антитеррордук чөйрөдөгү мамилелерди өнүктүрүүгө кошумча түрткү берет. Гүлдана Мумунова, Азамат Ахматуулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Мамлекеттик бажы кызматы комбинацияланган дарылардын мыйзамсыз ташылып келүүсүн аныктады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Кыргызстанга эптен бажы аймагына ташылып келинген товарлар менен бажы операцияларына мониторинг жана талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыгында контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгы тарабынан бажы эрежелерин бузуу аныкталган. ЖЧКнын дарегине байыден дары-дармек каражаттары катары декларацияланган, ошону менен бажы адамдарынан мыйзамсыз бошотулган комбинацияланган дары-дармек каражаттары келгени аныкталган. Ошентип төлөнбөгөн импорттук бажы алымынын суммасы 1,179,552 сомду түздү. Аталган факты тиешелүү органда каттоого алынып, чогултулган материалдар процессуалдык чечим кабыл алуу үчүн башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Чүй облусунун Сокулук районундагы селекция айылында аялын бычактоого шектелген 39 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Окуя тууралуу билдирүү Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө бүгүн түшкөн. Бычактан 1987-жылы туулган келин оор абалда ооруканага түшкөн. Аталган факты Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө катталып, кылмыш жаза кодексинин 130-беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү делип 1984-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери улантылып, айрым ЖМКлардын маалыматына таянсак, шектүү аялын бети башын кескилеп, таң атканча кыйнаган. Бүгүн 20 сентябрда нөшөрдөн улам Ысык көл районунда саат 12:00 чамасында коктуу колоттордон келген сел суулары Чолпон Ата шаарындагы жана Бостери айыл аймагынын Бактуу Долоноту айылындагы турак үйлөрдүн королоруна жана ички чарбалык жолдоруна каптап кеткен. Жерине жарандык коргонуу комиссиясы, өзгөчө кырдалдар министрлигинен бир экскаватор, Ысык көл райондук өзгөчө кырдалдар бөлүмүнөн ыкчам топ, мэриядан 4 экскаватор тартылып, сел каптаган жерлерди тазалоо башталды. Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, 20 сентябрдан 22 сентябрга чейин өлкөнүн аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда жаан тоолуу райондорунда кар жайды. Кыргызстанда un, меслин жана будайды сыртка ташып чыгууга жарым жылга чейин тыюу салуу сунушталууда. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен кабарлады. Бул өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун сактоо жана баанын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында жасалып жатат. Чектөө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерге тиешелүү эмес. Министрликтен Казакстанда да баа көтөрүлгөнүн айтышты. Андан сырткары коңшу мамлекет будайды алардын аймагы аркылуу ташып келүү боюнча келтирилген өтүнүштөн баш тарткандыгы маалым болду.
Кыргызстанда унга болгон тартыштык жок. Өлкөбүздөн чыккан ундардын баасы туруктуу жана жетиштүү. Ал эми Казакстандын ундары акыркы бир жумада кескин кымбаттаган анык. Учурда биринчи сорттогу бир кап ун 2800–3500гө чейин жетти. Азыркы тапта тиешелүү кызматкерлер баанын өсүшүнүн себебин анализдеп, чечүү жолдорун алып барышууда. Казакстандын уну кескин түрдө кымбаттаганы Оштода байкалды. Коңшу өлкөдөн импорттолгон бир кап ун 500 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Буга чейин 1800–2000ден болуп жаткан ун сортуна жараша 2000ден 3500ге чейин баланып жатканы айтылды. 1800 сом, 2000 сом болуп аткан ун уже 2500–3000ге чыкты. Казакстан бир күн жаап койгондо. А биздин өдөнкү жанагы депутаттарыбыз, же болбосо жанагы эл башчыларыбыз бизди ондо бир күндө көтөрүлсө, ондо biz bir yılda çok buluşuruz gereken de Kırgızistan durabı. Şunu хотя бы мындай запаста bizde çok bu. Bir çok degende 5 yıl, olmasa 10 yıl şu nerseni bir kalpta karmap turgan. Kırgızistan'daki hiç kanday bağısı götürülgen yok. Kırgızistan'dan çıkarılgan unlar. Biri gana bilesizler, bizde janağı nan jaуу үчүн колдонгон комбинаттар ал биздин ундардын көбүнчө колдонушпайт. Көбүнчө Казакстандын унун колдонушат. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда чыккан уну 1500 сомдон Бишкекте сатылууда. Ошондо 1 килограммы 30 сомдон сатылууда. Жана ал боюнча азырдагы ярмаркаларды уюштуруп сатылуу жүрүп атат. Ал эми Оштодо деле ошол 1600–1650 сомдон сатылып атат. Маселенин бардыгы Казакстандыкында болуп атат. Казакстандын жанагы жогорку сорт уну бүгүнкү күнү 3500 сомго чейин чыгып атат. Ал эми биринчи сорттогу уну 2800 сомду түзүп атат. Бул деген сөз 1 килограммы 55 сомдон 60 сомго чейин чыгып атат дегенди билдирет. Казакстанда аба ырайына байланыштуу түшүм алуу көлөмү азайган. Мындан улам аталган өлкө дагы Орусиядан будай алууга муктаж болуп жатат. Мунун өзү ошол жактан чыккан ундун баасын көтөрүүгө алып сатарларга мүмкүнчүлүк жараткан. Бирок Казакстанда баа мурдагыдай эле болуп турат. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бул маселе боюнча тийиштүү аракеттер көрүлүп жатканын маалымдайт. Ал эми Казакстандын унун боюнча азырынча маселе чечиле элек. Алар себеби дегенде бул жерде эске алыш керек. Ал жактан алып келгендер канчалык деңгээлде баасын алып келип атышат. Жана ал жакта 45 сомдон болуп атат да Казакстандын өзүндө. 45 сом деген сөз бул бир мешок биринчи сортун 45 сом болгондо 1900 сом деген билдир. Анан алып келип тиги бул саткачы 2600–2700ден сатып атышат. Бул биринчи сорт жөнүндө сөз жүрүп атат. Азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Казак өлкөсү менен да биздин министрлер кабинетинде ал Россиянын будайын өткөрүү жана бул азыркы ундун маселесин чечүү боюнча. Мамлекеттик материалдык резервте күн карама майы, ун, кум шекер сыяктуу керектүү азык-түлүктөр жетиштүү көлөмдө бар. Муну менен эң аз дегенде 5 ай бою өлкөнү азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев азык-түлүк коопсуздук боюнча жыйын өткөрүп жатып айтты. Ал органдардын маалыматын угуп, учурда республикада будайдын тартыштыгы жок экенин, баанын өсүшү Казакстан Республикасынан келген унга карата гана байкаларын белгиледи. Темир жолунда кармалып турган ундар Казакстандан бизге келүүчү убактылуу кармалып турат да, ал сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин тийгизди. Баалардын кескин өсүшүнө алып келди. Ошондой эле маселе Орусия менен болуп калышы мүмкүн, себеби Россия дүйнөдөгү эң көп будай өндүрүүчү биринчи орунда турган мамлекет болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бул маселени чечиш үчүн бир нече комплекстик иш-аракет жасашыбыз керек. Жерде дагы бир чоң маселе бар. Биз ошол союз мезгилинде дагы өзүбүз будай менен, ун менен максималдуу түрдө 60%га гана камсыз кылганбыз. Biz ошол Совет доорунда дагы Казакстан менен Россия, Украинага көз карандуу болгонбуз. Ошону дагы унутпашыбыз керек. Андан кийин эң чоң мындай реалдуу бүгүнкү рынок шартындагы эске ала турган маселе бул сапаттуу үрөөн. Сапаттуу үрөөн бизде жок. Биздин өндүргөн будайыбыз, андан жасаган унубуз Казакстан же Россиянын унуна караганда сапаты боюнча абдан эле төмөн. Ошондуктан биздин сатып алуучулар көбүнчө өзүбүздүн Кыргызстанда өндүргөн унду эмес, Казакстандыкын сатып алат. Ошон үчүн биз көз карандыбыз. Эгерде ошол сапаттуу үрөндү өндүрүү боюнча мамлекет кандайдыр бир иш-аракеттер жүргүзүп жолго кое турган болсо, ал дагы бул маселе чечилет деп айтсак болот. Анын үчүн эмне кылыш керек? Анын үчүн ошол өндүрүш менен илимди байланыштырыш керек.
илимий баягы борборлор болгон союз мелкеси агрардык тармакта илимий институттар болгон, ошолорду жандандырсак, анда биз келечекке айтайлы 15-20 жылга кандайдыр бир кадам таштадык ушул маселени чечүү боюнча деп айтсак болот. Учурда ундан сырткары кумшекер, май, эт, бензин, күрүч сыяктуу азык-түлүктүн түрлөрү кымбат деген пикирлер айтылууда. Деген менен баанын өсүшү бардык мамлекеттерде орун алууда. Кыргызстандагы дүйнөдө болуп жаткан кымбатчылыктарга көз каранды экени талашсыз. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы. Бүгін Ош шаарында 2004 жылы террорчулар менен кармашууда батырларча курман болгон милициянын кенже лейтенанты Нурлан Сайдиевдин элесине арналган спорттук кичи динамияда старт алды. Иш-чарага анын атасы, жубайы жана балдары да катышты. Алгач маркум Сайдиевге Куран түшүрүлүп, анын эрдиктери тууралуу сөз сүйлөндү. Спорттук мелдешке Кыргызстандын түштүгүндөгү ички иштер башкармалыгынан түзүлгөн командалар катышат. 2 күнгө созулган мелдеште спорттун 5 түрүнөн күч сынашуу жүрүүдө. Алар ордо, аркан тартыш, кичи футбол, кол күрөш жана күжүрмөн куралдан ок атуу. Эми ошол өзүн мурда айтчылы. Мен ант бергенмен антымды актап кызмат кылам деп. Кызмат эми кылып, мына ушундай шаардагы жакшы жаман теракттарды жокко чыгарып, өзү курман болуп кетти. Эми жылына бир жагы рахмат ошо ички иштер башкармалыгына, ошо Динамо спорт коомуна, ошол ар жылы ошол Нурланбек Сайдиевдин намына спорт оюну өтөт. Иш-чарага түштүк регионундагы бүт башкармалыктар келип катышып атат. 8 команда келип катышты. Бул оюн 3 күн ичинде боло турган иш-маареке. Бул иш-маареке Динамо коомунун өздүк каржылоосу менен болуп өтөт. Бул деген могу байгелер коюлуп аткан 1-2, 3 орунга бул акчалай каражаттар каралган, андан сырткары кубоктор, медальдар, дипломдор каралган. Ошентип биз бул Нурлан Сайдиевдин иш-маарекесин 2006 жылдан бери такай өткөрүп келатабыз. Кыргыз-тажик чегарасынын такталбаганы чегарага жакын аймакта жашагандарга материалдык эле эмес, ден соолуктарына да зыян тийип жатат. Акыркы жүз берген каргашалуу окуялар көпчүлүктү чүнчүүгө алып келгенин, убагында көңүл бурулбаса ден соолугуна оор залакасы тийиши мүмкүндүгүн адистер эскертишет. Чегарасыз дарыгерлер уюму Баткен жана Лейлек райондорундагы чегарага жакын жашаган тургундардын психикалык ден соолугуна кам көрүшүүдө. Аймактык кабарчыбыз чегарадагы максат айылында болуп, жергиликтүүлөр менен баарлашып келген. 50 метрден кийин эле ары Тажикта. Максат айылында 26 жылдан бери жашап келе жаткан Гүлайым Саттарова буга чейин тажик кошуналары менен карым-катнашы жакшы болгонун айтат. Акыркы 10 жылдан бери мамиле бузулуп, чыр-чатактар көбөйгөн. Акыр аягы курал колдонулуп, үйү толугу менен күлгө айланган. Жолдошу буга чейинки окуяда жараат алган. Каргашалуу окуялар жергиликтүүлөрдүн психикалык ден соолугуна да зыян алып келгенин айтат. Балдардан коркуп, качан башталып кетет экен деп коркуу сезим менен жашап, эч ким бизге мисалы үчүн гарантия бере албайт да, тынчып кетти, жашай бер, мен карап турам деп. Эч кимге айтпайт экен, келишимди түзүп, дагы бул туугандарыбыз баштай берет экен, же келишимге туруктуу турбайт экен сөзүндө. Анан биз стрессти аябай түшүп, аябай чүңкүп кеттик. Көптөр энди үйүнү ташап Бишкектерге кетип калды, туугандарынан кетип калды. Чегарасыз дарыгерлер уюму чегаралаш айылдардын жашоочуларын буга чейин психикалык ден соолук боюнча 5 күндүк окуудан өткөрүшкөн. Чүнчүп калган адам үчүн психологдордун жардамынын мааниси чоң дешет. Көңүл бурулбай калса, бара-бара оор залакасын тийгизиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө да болуп өткөн окуялардын залакасы жоюла электиги айтылды. Бул нерселерге биз алдын ала даярданып койгонубуз. Бул балким мындай кесепеттин жакшыртышы мүмкүн да. Кесепетин бир аз болсо да азайтышы мүмкүн. Анан биз бүгүнкү күндө ошол элдерге, Максат айылынын негизинде Самаркандек кулунду тараптардагы элдерге психологиялык ден соолук боюнча сабактарды өткөрүп жүрөбүз. Бул мисалы кандай кылганда стресстен чыгыш керек, кандай кылганда биз стресстен арылабыз. Жергиликтүүлөр бул уюмдун жардамы аз да болсо оң таасирин тийгизгенин айтышат. Ага карабай дагы деле адамдардын мүнөзүндө өзгөрүүлөр байкалып, чочулоо, уйкусуздук менен жабыркагандар бар.
Айылдарда такай иштей турган психолог, дарыгерлер болсо дешет. Көпчүлүгү ушундай, көп анан ичинде сактап жүрүп, анан ден соолугун начарлап, ушундай бир жаман көрүнүштөрдөн болуп атат. Буга чейин болуп келген, анан учурда ушул МСФтин жардамы менен биз кичине болсо дагы өзүбүзгө таасир ала алдык. Биздин айылыбызга психолог, негизги штатный психолог болсо эң жакшы болмок. Себеби биз дайыма кандай десем, чыңалууда, коркууда жашайбыз. Ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге дайыма психолог керек. Бардыгынын сумкалары даяр. Мисалы, Кудай сактасын бирдемке башталып кетсе, жайынан тура калып качып кеткендей болуп, бардык жайда калса балдарын дагы ата-энелер бөлүшөт. Биз уктап атканда балдарыбыз уже даяр дейт да. Анан кокус бирдемке башталып кетсе, балдарыбыз дагы качканга даяр болуп, кээ бир үй бүлөлөрдө даже баягы кийимдерин чечпей укташат экен да. Бул сөзсүз түрдө психологиялык ден соолукка тийгизген таасири. Адистердин айтымында адамдарга күнүмдүк тиричиликте психикалык жактан терс таасирин тийгизип турат. Ал эми чегарага жакын жашагандар үчүн куралдуу кагылыштар кошумча басым болоорун белгилешти. Чүнчүүнүн алдын албаса жалпы калктын саламаттыгына олуттуу залакасы тийиши мүмкүн дешет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги айдоочуларды жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы алмаштырууга чакырат. Кыргыз гидромет кызматы билдиргенде 20-22 сентябрь күндөрү өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. 20 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, айрым жерлерде катуу жаашы, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасынын мүчөсү Айпери Медет кызы дүйнө чемпиону. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтады. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.